Все. Кайрадан эфирге келдим. Эгердир бирөө жарым мен түз эфирге чыксам эле связь начар болуп калат. Чыгып кайра киришке туура келип калат. Уланталы ошентип мен кайра кураторлорду чогултуп, курсумду кайра жандандырып баштаганда да биздин группада бир башкача бир результаттар болуп баштады да. Качан биз чогуу жүргөндө, чогуу бир нерсе кылганда прям результаттар взлетает. Ар бир айымдын жашоосунда, бүт сферасында сонун результаттар кетет да. Качан биз тарап кетсек, тынчып калсак, бүтү тоже тынчып калат да. То есть бул жактан это бул эмнени түшүндүрүп атат. То есть аял кишинин энергетикасы жакшы. Кандайсыздар? Кечеде көргөм сизди. Аял киши качан ошол чогулуп, энергетикасы чогулуп, бир максатты көздөгөндө бул жакта результат бат болот экен да. Мен ушул нерсени аябай жакшы түшүндүм да. Жакшы, буюрса кандайсыздар? Ошол нерсени аябай түшүндүм, потому что өзүм мен кураторлордон эле байкап атам да, бешөөбүз, давай эфир сакталат. Бешөөбүз качан чогуу жүрүп бир проекттин үстүндө иштеп, бир нерсе кылып, кыздар давай тигинтебиз, мынтебиз дегенде, у нас все быстро кетет. И ошол кезге деги, когда биз ошондой прям өзүбүз сонун настройдо туруп, анан курс запускать эткенде, курска айымдар келгенде, алардын да результаттары бат болот да. Биз ошол нерсени байкадык да. Акыркы убакта действительно ушул нерсени байкадым. Мен тынчып калганда, мен кураторлорум да действительно тынчып калганда, тынчып, мындай ченине кирип кеткендей болчу, баарыбыз басып кирип кеткенбиз да. Анан кайра баарыбыз давайте баштайлы дегенде кайра жанданып кеттик да. Ошондуктан дагы бул жактан не только спикердин, мен ошол курсумдун самый главный фишкасы кураторлорум бар. Кураторлорумду мен кандай кылып алгам, мен аларды атайын обучать этип, сен монтип сүйлөшүң керек, монтишың керек деген нерсе жок ал жакта. Кураторлор өзлөрүнүн чын жүрөгүнөн чыккан сөздөрүн айтышат дагы, өзүнүн жашоосунда көргөн результаттарын айтып берет да. Мен мына мындай кылганмын, мен ушул абалдан ушундай кылып чыкканмын, ушул техниканы колдонгонмун, ушул жака барганмын, ушу менен сүйлөшкөнмүн деген сыяктуу эле. Сен да давай ушундай кылып көрсөң деп, анан любой жактан поддержка беришет да. Постоянная поддержка кураторов. Прям кандай ситуация болбосун, эмне болбосун, у каждого своя семья, ар кимдин өз турмушу бар, ар кимдин өз жашоосу бар, кичинекей балдар менен чыгып атышат эфирге мына. Бирок баарында бүт баарыбыз эле айым болгондуктан ар биринин өзүнүн жумушу бар. Бирок ошо именно поддержкага келгенде, ошол сөзсүз түрдө убакыт табышат да. Жооп бере келгенде бизде куратор с каким образом иштейт? Мисалы, биринчи күнү бир куратор, экинчи күнү экинчи куратор, то есть ар бир күнгө бирден куратор. Бир группада отурат да айымдар. Ар бир группада айымдар отурат, анан 4 куратор болсо, мисалы 4 куратор күнүнө чыгат. Очереддешип чыгат, биринчи күн, экинчи күн, үчүнчү күн, төртүнчү күн деп. И ошол менен кете берет да курс. То есть бул жактан бир эле куратордун сөзүн укпайсыздар, сиздер 4 куратор менен бирдей иштешесиздер да. Прям фишкасы бирдей иштешесиздер баардыгы менен. Ар бирин угасыздар. Мен бул жакта балам ыйлап кетет. Мен да бүгүн жалгыз болуп калдым, эч ким жок бала караган. И эң сонун нерсе ошол да. Мисалы, ар бир адамды айтышы ар башкача да, видениеси ар кандай дегендейчи, ар ким ар кандай информацияны кабыл алат. Мисалы, бирөөнө акырын сүйлөш керек, бирөөнө кичине катуураак айтып коюш керек, бирөөнө мотивация берип коюш керек, бирөөнү колдоп коюш керек, жылуу сөз айтып коюш керек. Ар бир айымдын ситуациясына жараша да. Анан жашоодо ар кандай ситуация менен келет. Мисалы, канча айым болсо, ошончо айымдын ошончо өзүнүн тагдыры бар, өзүнүн жашоосу бар да. И бул жакта деле ошол да, ошол айымдар өзүнүн жашоосу менен бөлүшүп эле. Ошонун негизинде вот мени көп сурашат, мага мындай жазышат да. Мен деген куратор кылып албайсызбы? Мен мондай курстарды өткөнмүн да депчи. Анан мен айтам да, мен деген сиздин трансформацияңызды көргөн эмесмин, мен сиздин жашооңузду өзгөргөнүн көргөн эмесмин депчи. Мен курсума келиңиз, ошо действительно жашооңузду чындап өзгөртүңүз, чын дилиңизден прям вау результат көрсөтүңүз, мен сизди аламын деймин да, кураторго аламын деп. Кураторлорум ошентип тандалып алынган. И кураторлорум да сиздер менен кайра биргеликте болот, потому что бул жактан обратный связьден да көп нерсе зависит этет. Мен эле сабак өтүп эле, мен анда кайра сиздерге обратный связь бере берген. Это одно, а когда мен сабак өтүп, анан еще башка адамдар еще 5 айымдан бир моментте маалымат алган, это вообще другое. Это вообще башка окружение түшүп калгандай болсуздар да, действительно настолько теплый окружение, бир сонун бир көпчүлүгүңүздөр мындай тажайсыздар го.
окружение издейт да адам, сиздерде болобу ошол нерсе? Мындай жакшы бир айымдар менен таанышсам, бир алдыга умтулган, бир нерсе кылган, мындай максаты бир болгон, мындай бир жака караган баардыгычы ушундай бир нерсе издегендер үчүн вот именно курста бизде ошол окружение бар да, өтө сонун нерсе. Мен бул курсту баштап атканда негизи план боюнча жаңы мен чыкпайт болчу. Мен жаңы менди кошкон эмес элем, эч жака кошкон эмесмин, бирок марафондун биринчи күнүнөн кийин бул жаңы мен курсу дагы деле актуалдуулугун жогото элегин, актуалдуулугун эч качан жоготпостун түшүндүм да. Анан мен өзүм баштаган нерсе, мен азыркы деңгээлге жеткендин башталышы ошол курс болгон да, жаңы мен. То есть мен ошол жака канча жылдан бери улам келген эле результатымды топтоп бергем. То есть это просто начало. Башы там биринчи класска барып тамга таанаган сыяктуу эле. Азыр биринчи класс эмес, нулевой класс кирип калды го, ошактан окуп жазганды үйрөнөсүң. Ошо как нулевой класс катары кетет да. Анан кечээки бүгүнкү айымдарды уксаңыздар бүт эле айтып атышат. Мен дагы деле өнүгүүнүн үстүндөмүн, дагы деле өсүдөм, дагы деле курстарга катышып атам, дагы деле өзүмдү изденип атам деп. Ошол курс это просто начало да. Курста вот бүгүн Лариса бир айымга комплимент айтса, айым аябай прям мен биринчи жолу мага ушинтип комплимент айтып атышат деди да. Биринчи жолу угуп атам депчи ошол нерсени. Колдоо, поддержка, именно ошол нерсе көпчүлүккө эмне жетпейт, поддержка жетпейт айымдарга. Поддержка күтүшөт да, вот биздин группада ошол нерсе бар да. Поддержканы аласыздар и бергенди да үйрөнөсүздөр ошол нерсеничи. Прям мага ошонусу аябай жагат да. Өзүлөрү менен бөлүшүп турушат. Менде мондай болуп атат, муну кандай кылабыз? Урушкан учурлар редко болот. Бир эле потокто болгон, эсимде 9-чу же 10-чу потокто бир урушкан айымдар арасында. И то ал жакта мындай дин маселеси болуп кеткен да. Дин маселеси болуп кеткен. А так бизде прям ошо атмосфера бир өзгөчө да. Бардыгынын өзүнүн проблемасы, өзүнүн үй бүлөсү, өзүнүн баласы. Мен бул жакта балам келди, ойгон алып. Бар, бирок ошонун өзүндө дагы ошол окружение үчүн эле бизде айымдар именно ошол окружение үчүн келет эле да. Улам кийинки потоктон Лариса 8-чи потокко катышып, анан кийин да катышып, 9-чуга да катышсаңыз керек эле подряд эле. Андан кийин куратор болгон да. Бул жактан жөн эле куратор болоюн. До сих пор эле ошол айымдар азыр деле катышабыз, көпчүлүгү менен сүйлөшөбүз. Билесиң, моңча потокто мол бар эмес беле, ошол ушундай болуп турда, тиндей болуп турда деп до сих пор барды ошол нерсечи. Мага чалбадыбы, жазбадыбы деп. Именно ушундай окружение. Самое главное биздин курска биринчи это результат алыш үчүн жашоонуз көрсүн, экинчиси окружение үчүн келишет эле. Мен просто ошол группада отуруш үчүн кайра ушул курсту өтөм деп бизге көптөгөн айымдар келген да. Мен ушу кураторлорду сүйүп калдым, мен кайра ушу кураторлорго келемин деп. Ошондо түшүндүм да, бул действительно 11-ге экинчи жолу катышып, 8-ден анан 11-ге. Действительно курс ошол эле, эмес ошол эле. Но ошол окружение решает да, көп нерсени окружение чечип коет. Анан мен ортодон бир эконом тариф кылып өзүнчө самостоятельный да киргизип көрдүм, бирок ал болбойт экен. Акырынчы Марьям, самостоятельный болбойт экен. Анткени всегда окружение кирет экен. Лариса 12-чи потоктон анан куратор болуп тур. Азыр дагы мен ошо жаңы менди кайрадан киргиздим. Андан тышкары жаңы менди өткөн, же болбосо уже база бар, көп курстарды өткөн, жашоосун өзгөртүп алган, бирок дагы изденүүдөмүн, дагы бир нерсени билгим келет, үйрөнгүм келет деген айымдар үчүн экинчи курсту кылдым. Экинчиси, анан үчүнчүсүн жаңы башталгыч психологдор үчүн кылдым да. Вот именно мен кураторлорум окшогон, но именно өзүм психолог болот элем, өзүм курс запускать этким келет, марафон өткүм келет, айымдарга консультация бергим келет деген мага аябай көп жазышат. Байкасам ошо менде мени көргөндөр да, психологдор, коучтар, начинающийлер аябай көп экен да, действительно көп экен. Өзүнүн курстары, марафондорун өтүп жүргөн. Ошондуктан дагы ушундай 3кө бөлдүм. 3 тариф болот. Бардыгынан сизге азыр мисалы айтсаңыздар, кайсынысы актуалдуу? Жаңы мен прям нөлдөн башташ керек, база бар, дальше уланткым келет, анан психолог же болбосо коуч болгум келет.
Вот кайсынысына киресиздер? Койчу балам, бар. Аштоого барчы. Коко жеңе барчы. Ошо дейт да. Кайсынысына киресиздер? Потому что өткөндө опрос кылганда 1 менен 3тү аябай көп сурашты. Бема уже 3-чүгө даяр. Мен адамдар менен көп сүйлөшкүм келет, ошондо мен психолог тандашым керек дейт, өтө жагат. Ну, смотрите, сначала өзүңөрдүн проблемаңарды чечесиңер. Вы решаете свои проблемы, а потом другим помогаете. Мен биринчи баштаган кезде, жаңы курстарды өтүп баштаган кезде бир адам проблемасын чечиш үчүн 10 мүнөт, 15 мүнөт колосой жөнөтөт элем деп атпаймынбы? И то ошону дагы каждый раз ошондой кылат элем да. 10 мүнөт, 15 мүнөт сүйлөйм, түшүндүрөм, андан кийин акыры бир сүйлөмгө жеттим да. Прям уже точкасын тапканга жеттим. Амурун кенен чыгып издей берем. И эгерде глубинага түшүнбөсөңүз, вот психологдор үчүн это прям эме да, глубина да. И ал жакта еще курсы запускать эткени бар, сатуу бар, кантип сатыш керек, ошо сабактарды курсту кантип түзүш керек, аны кимге сатыш керек, эмнени тандаш керек. Мисалы, бардыгыңыздар эле бир сфераны тандабайсыздар. Барыңыздар ар кайсы сферага кетесиздер да. Либо жок, мен сатпайм, но я хочу глубину, да, мындай түбүнө чейин монтип өздөштүргүм келет десеңиздер, анда ортоңку тариф бар. И там уже глубина. Мен марафон биринчи күнүндө кичине татаалыраак теманы сүйлөп койсом, көпчүлүгү 40 киши отурган, сразу 20 кишиге түшүп кетти да. То есть это не всем подходит да. Эгерде кимде база бар болсо, үйрөнгөн болсо, жашоосун өзгөртүп, саморазвитиени үйрөнгөн айымдар болсо, там уже совсем по-другому. Анда алар үчүн вот ошол глубина болот да. Азыр мындай курста мен бардыгына прям абсолютно любой курска, да, бир кураторум келди. Жазгүлжа, даяр болсоңуз, кааласаңыз эфирге чыгыңыз. Абсолютно бардыгына жаңы мен күндөлүгүн берем, күндөлүк тренинг, потому что как шпаргалка кетет да. Как база, любой учурда ачып эле, карап эле, окуп, мындай эмес беле деп, же болсо ачып карап моментально техниканы аткарганга. Ошон үчүн мен всем, прям всем бүт тарифте, неважно кайсы тарифтесиздер, но күндөлүктү берем силерге. Мен деле кураторлукка кызыкчумун, бирок мен ага даяр эмес экенмин, дагы өзүм үстүмө иштешим керек дейт. То есть ал жактан просто мен бир потоктон бир куратор алат элем да, естественно, но беманын деле эсинде болсо керек. Анан ошол жактан прям өзү эле выделяться этип калат да кураторлорчу. Когда уже өзгөрүп баштаганда адам, ал ичине ката албайт ал информацияны, сыртка чыгып баштайт да, ташкындап, ургуштап, өзү эле сыртка чыгып баштайт. Анан ошолордон эле байкап эле ошондон алат элем кураторлук. Азыр прям уже куратор болбостон өзүңүздөр самостоятельно психолог болуп, коуч болуп, башка айымдарга самостоятельно жардам берип, көтөрүп чыкканга мүмкүнчүлүк бар. Именно менин жолум менен мен мисалы бардык нерсени жалпак тил менен түшүндүрөм. Оор татаалдашкан терминдерди, эч нерсени колдонбойм. Оор техникаларды колдонбойм. Мен жалаң жеңил нерсени колдоном да. Мен любой жактан любой проблеманы, любой маселени өтө жеңилдеткенге аракет кылам да, максимально жеңилдетем да. И любой жактан жеңил жолун издейм. И именно ошол нерселер менен ойдо жок жерден куратор болдум дейт Лариса. Ошол нерсени любой жактан мындай оор нерсени дагы мындай жеңил подачаны жакшы көрөм да. Ким байкасаңыздар, любой жакта жеңил кетет. Балам, неважно эмне болбосун, кандай проблема болсун, можно просто упростить. Жеңилдетип койсо болот, анда эч кандай кыйынчылыгы жок. И вот именно ошол нерсе менен бөлүшөм сиздер менен, потому что ар кандай ситуация менен айымдар келет. Бүт баардын эле проблемасы бири-бирине окшошо бербейт. Что самое интересное, мисалы, бирөө акча деп келет, бирөө отношения деп келет, бирөө предназначение өзүмдү тапкым келет деп келет, бирөө ата-энем менен отношениям болбой атат, эмне кылам деп келет, бирөө баланы тарбиялап атам, эмне кылам деп келет. И акыр аягы бирок келип цепочка бар да, жаш адамдын жашоосун прям мындай как карта көрсөтүп койгон. Вот программадан чыгуу деген марафон болгон. Вот ошол марафон дагы бул жакта болот да.
ушул жолу ушуда күндөлүк сатып алсам, мен психологду тандасам, күндөлүктүн ичинде ошол нерсе жазылганбы, ушул боюнча иштейсиң деп айтасызбы, мага эле кызык болуп атат. Смотрите, күндөлүк это как шпаргалка. Болот го мындай целый эме да, как бул курстун конспекти деп коеюн да, мындай выжимкасы да. Но бул күндөлүк именно самостоятельно иштей турган айымдарга болгон үчүн, мисалы, любой новичок, жаңы саморазвитияга жаңы келип аткан айым могул күндөлүктү алып колдонсо, аны түшүнөт да. И то же самое, самый продвинутый психолог болобу, коуч болобу, могуну алып толтурса, с удовольствием толтурат да. То есть он универсальный, да, то, что хорошо, бул жакта любой именно багажы менен келген айымдарга любой информация бар, любой базага кете берет бул. Но эгерде психолог болуп углубленно тереңдетип окуйм десеңиз, башка айымдарга жардам берем десеңиз, конечно, бул жетишсиз болот, потому что бул жактан суроолорго жооп табасыз, хорошо, а дальше что с ним делать деген вопрос болот да. Бул для себя это вообще must have. Ошон үчүн мен бүт барына, любой курска, любой тажрыйбке катышкан айымдарга мен бул күнөлүктү белекке беремин. Вот өзүңүздөр үчүн, чтобы постоянно кол алдында, как рабочая тетрадь, туруш үчүн сиздерге, как шпаргалка, жашоонун шпаргалкасында айтканда. Любой бир ситуация болду, бир нерсе болду, ошо голованы ачтыңар, окудуңар, все. Ушуна эмес беле, давай мен ушуну кыла коеюн, ушу техниканы кайталайын, ушу практиканы аткара коеюн, все. И пошли дальше, да. Сизди кураторлук кылам дегенде кичинекей бала секирип сүйүнгөм дейт. Кандайсыздар? Эми караңыздар, эң биринчиси, у кого нет базы, абсолютно нолдон баштайм. Жашоомду өзгөрткүм келет. Я хочу хоть с чего-то начать дегендер үчүн жаңы мен онлайн курсу. Жаңы мен онлайн курсу куратор эмне кызмат кылат? Куратор группадагы айымдарга жардам берет. Но сиздер азыр уже өзүңөр психолог болуп чыккандар болот, поэтому кураторду деле мен азыр албайм. Мен өзүм 4 кураторум бар, мне их достаточно дебейм, 4 айымым бар. А мен уже азыр психологдорду чыгарып атам, ошондуктан бул жакта куратор болуш не обязательно, да. Сиздер уже өзүңүздөр самостоятельно чыгып кеткенге, самостоятельно курс ачып, өзүңөр наоборот куратор алганга мүмкүнчүлүк бар, да. Курстагы айымдардын группадагы энергиясы огонь. Огонь, это обязательно. И неден баштайбыз биз? Прям нолдон баштайм. Эч базам жок. Мен алсаңыз кайда, анчы мен курсуман өтүш керек. Айтпайм, мен азыр уже чыгарып атам психологдорду, поэтому өзү психолог болуп чыккандан кийин мага зачем келет? Самостоятельно кетет, конечно. Өзүң курстан запускать этет. Өзүң марафондорду өтөт. Барап келчи өзүң таап. Машко, машинасын таап берип койчу. Бүгүн жолдошум жок, өзүм экөө менен калып. И эң биринчи начинаем с чего? Жаңы мен онлайн курсунан. Ошондон баштайбыз. Эгерде нолдон баштап аткан болсоңуз, сизге жаңы мен онлайн курсу плюс жаңы мен күндөлүк тренинги бул сизге белекке болот. Это ой. Бар, Машко дейм. Кыз, Мариям. Таап берип койчу тур машинасын. Изде да бар. Экөөң издеп келчи бар. Мен силерге айтпадым беле, мен иштеп атканда мешет этпегиле деп. Бул? Ой, Кудайым. Ой. Ладно, дальше кеттик. Нолдон баштай турган болсоңуз, күндөлүк и плюс курс. Курс 3 жума, то есть сабактар понедельниктен субботага чейин болот. Күндө чыгып турат сабактар. Группада күндө улам бир куратор курировать этип турат. Нолдон баштасаңыз да курсту өтүш керек сөзсүз түрдө. Күндө бир куратор очередьте турат, эртең кечке чейин сиздердин суроолоруңуздарга жооп берет, поддержка берет группада, групповойда бизге. Күндө ар бир куратордун өзүнүн тапшырмалары болот, ар кандай заданиялары болот. Мисалы, бүгүн күлүп жүрүңүз, же болбосо бүгүн бир нерсе кылыңыз дегендейчи. У каждого по-разному, у кого что, да. Кимдики эмне болсо, ар ким өзүнүн маалыматы менен бөлүшөт, билген нерсеси менен. Курстан тышкары да, ал ито курста бизде күндө кино көрөбүз. Эгерде ким
сериалдарды жакшы көрө турган болсо, сериал сүйүүчүлөр болсо, кино сүйүүчүлөр болсо, мен кино көргөндү өзүм жакшы көрөм да. Бирок көргөндө дагы жөнөкөй эле фильмдерди эмес, мындай көрдүң анан бүттү чыккандан кийин эмне болду деген кино эмес, а действительно мындай сабак ала турган фильмдер болот да. Ошол ар бир курстун негизинде сабактын темасына жараша кинолор бар. Аларды кийин деле шашпай деле көрсөңүздөр болот, учурунда деле көрсөңүздөр болот. Бир күндө өзүңөргө 2 саат бөлүп, спокойно кино көрүп, ошондон өзүңөр жаңы бир идеяларды алып, инсайттарды аласыздар сөзсүз түрдө. Курс ошондо ровно 3 жума болот дагы, понедельниктен субботага чейин чыгат. И ошол убакыттын ичинде айдарга тиешелүү бардык нерсени алып чыгасыздар. Ошол эле личные границы, ошол эле отношения, акча табуу, предназначение, самооценка, бүт баары ошо бир курстун ичинде камтылган да. Это прям база, фундамент. Тамга таанаган сыяктуу эле нолдон баштасаңыз ошол болот. Плюс күндөлүктү каким образом аласыздар? Эгерде жакын жакта болсоңуздар, чыккандан кийин местерге салып жүрөм. Бишкекте болсоңуздар алып аласыздар. Эгерде чет жакта болсоңуздар, электронный берем да, лучше электронный өзүңүздөр чыгарып аласызбы же мындай чыгарбай эле колдоносузбу, ал уже өзүңүз чечесиз да. Но күндөлүк будет обязательно, сөзсүз түрдө болот. Бул сиздерде калат, өмүр бою кала турган нерсе. Азыркы учурда бул курстун баасы, 3 жумалык курстун баасы жаңы менден 8.000 сом турат. 8.000 сом 3 жумага. Бирок 20 декабрга чейин, биз уже 20 декабрь баштайбыз, бүгүн 17 болот ал, 20 уже баштайбыз. 20 декабрга чейин курс скидка менен 5.000 сомго алсаңыздар болот. 5.000 сомдун ичинде эмне кирип атат сиздерге? Күндөлүк кирип атат. В подарок сөзсүз түрдө обязательно. Анан кураторлордон обратная связь. Мурун бул тарифте даже бизде обратная связь деле жок болчу. Это как эконом тариф болчу. Кураторлор менен тарифибиз бизде 6.000ден өйдө 6.000 турат эле да. Кураторлор менен иштешкен 5.000 сомго ушуну алсаңыздар болот. Это биринчиси. Нолдон баштап аткандар. Экинчи тариф өзүмдү тааныйм деп аталат ал тариф. Ал тарифте эмнелер бар, мен силерге азыр программасын айтып берем. Бул жака программасын толугу менен өзүм жазып чыктым. Өзүмдүн бүт үйрөнгөн нерселеримди, то что я пользуюсь, өзүмдүн жашоомдо колдонгон нерсени ошонун баарын коштум. Бул экинчиси. Бул жакта дагы 3 модуль болот. То есть бул жакта дагы 3 жума болот. Бул курс дагы 3 жумага расчеттолгон. Бир моментте биз 3-өн запускать этебиз да, 20 декабрда 3 тарифтеги курс тең башталат, бирок 3 тарифтеги курстун айырмалары болот. Белектери тариф чоңойгон сайын белектер да чоңоюп кете берет да. Эми экинчи тарифтин биринчи жумасы эмне жөнүндө? Психологдун да өз психологу болот. Ар бир адамдын өзүнүн психологу болот в любом случае, потому что өзүңөр психолог болосуңар да, в основном жактанчы, в нашем случае. Тигине машина издеп атат, сен да издеп келчи. Биринчиси, то есть психология жөнүндө жалпы түшүнүк берем. Эң биринчи сабакта. Бул сабактан баштап өзүнүн фишкасы болот. Бул жакта кураторлор эмес, менен иштешесиздер. Экинчи тарифте. Психология жөнүндө жалпы түшүнүк, то есть азыр психологиянын түрү бар да. Түрү бар, мен ошол сиздерге көпчүлүгүн мен өтүп койдум. Блогда айтпаган темаларым да менде аябай көп. Ошолор менен бөлүшөм. Именно кайсыл психологиянын кайсы тармактарын колдонуп атам, ал кайсынысы кандай результат берип атат, эмне үчүн аны колдондум, ошол жактан эмнени түшүндүм, там НЛП, регрессия, ошол менен ар бирине бирден токтолуп, кайсыл кандай гештальт терапия деген бар, азыр разборы толтура да, түрү менен бар. Вот ошонун баардыгын карап чыгабыз. Жөн гана угуп коюу эмес, но биздики именно всесторонне кетет да, бүт жактан алып кетет. Бияктан, бүт баарынан, но бүт жагынан именно керектүү жерлерин алабыз да. Поэтому психология боюнча полностью негизи эле кандай түрлөрү бар, аны эмне кылат. Эртеси күнү бул жакта у нас экинчи тарифте, анан випте, үчүнчү тарифте дагы онлайн разборлор болот. Онлайн разбор дегенде жумасына 2 жолу зумдан жолугуп турабыз. Вот кечки убакытта эле, либо эртең убакытта, кимге как удобно, жумасына 2 жолу бизде зумда онлайн разбор болот. Бул онлайн разбордун эмнеси жакшы? Прям монда отуруп аласыз, зумдан жолугуп аласыз, сиз дагы сүйлөнгөнгө мүмкүнчүлүк бар.
я вас разбираю, да, сизди разбор кылып берем. Башкалар угат, для себя что-то берут. Прям бүт темаларды, кто что хочет, будем разбирать ошол теманын негизинде. Үчүнчү темасы айымдын психологиясы. Бар тихо барып келчи, пожалуйста, балам. Айымдын психологиясы. То есть мен силерге айткандай эле аял менен эркектин психологиясынын айырмасы чоң. Айым кантип максатка жетет, эркек кантип максатка жетет. В чем разница, да? Айымдардыкы немножко мындай эме да, играючи да, ойноп жетет да, любой нерсегечи. Бар келчи, бар. Какой жеңет эле барып келчи. Опс, мында. Уктама. Состояние ошол эле самооценка, норма, бул теманын баары жаңы менде бар, но все равно ошол ар бирине все равно биз токтолобуз. То есть ар бир айым келгенде бул уже көрүңүздөр, не только вы сначала себя прокачиваете и ушул эле техникаларды колдонуп, кийин сиз өзүңүздүн курстарыңыздарда, өзүңүздүн консультацияларыңызда ушул эле техникаларды колдоносуздар да. Сначала себя, потом уже других дегендейчи. Төртүнчүсү о чем? Жашоонун программасы. Ар бир адамдын бул жашоого келгенде программа менен келет. Любой адам программа менен келет. И ошол программа мен мисалы азыр бирөө мындай сүйлөп берсе, полностью мындай историясын угуп отуруп эле, там өзүң жөнүндө айтып бер, там жолдошуң жөнүндө айтып бер, ата энең жөнүндө айтып бер деп отуруп эле мен адамдын полностью мындай картасын түзүп коем да. Эмнеден башталган, кайка келген, и из-за чего вот азыркы следствиянын баары эмнеден келип чыгып атат, точкасын таап чыгам да. И сиздер да ошол нерсени үйрөнөсүздөр. Жөн эле адам менен сүйлөшүп отурасыңар, айым менен сүйлөшүп отурасыңар, айтып берсең өзүң жөнүндө, там жолдошуң жөнүндө, ата энең жөнүндө, бала кезиң жөнүндө, жөн эле обычный эле суроолор да. Мектепте кандай болгонсуң, балага эмне жөнүндө тарбиялап атасың, балаңды кандай тарбиялайсың, базовый, основной суроолорду берип отуруп эле сиздер адамдын эң самый главный проблемасын табасыздар да. И с чем нужно работать, неден баштап иштеш керек, прям ошол точкасын табасыздар. Это вообще круто. Программаны аныктоо деген. Бул самостоятельный программаны аныктоо деген марафонду бергенде было намного тяжелее, айымдарга кичине кыйыныраак болгон да. Потому что бул өзүнүн результатын айымдарга өзүнө билинбейт да. Они сначала отрицать этишет да, нет, андай эмес менде депчи. Анан вот сен уж проблема болду, давай начни вот прорабатывать отсюда десең, анан ал барып кийин через какое-то время жетет, да, действительно ушундай болчу турбайбы, Айгерим была права дешет да, и начинают разбирать. Анан 5-чи сабак ошол эле жуманыкы, ошол программаны өзүбүз когда вот аныктап алгандан кийин мы начинаем разбирать, то есть себя, өзүнүн жашообуздун программасын разбирать этебиз. У кого где что стоит, кайсыл жакка барыш керек, кайсыл точканы проработка кылыш керек. Мисалы сиз оорутасыз, вроде денеңиз оорутат, вы не понимаете, что болит да, и как бы сиз ошол эле полный диагностика кылып эле башың оорутаттыр, башың из-за того, что у вас давлениең бар экен, либо какое-то сотрясениең бар экен, ошон үчүн оорутат, жүрөгүң оорутат, потому что тигиндей деп ошо причинасын таап, именно ошо причина менен иштейбиз да, жөн эле ооруну басып кое бербестен основасын таптык, ошо менен иштейбиз. Бул биринчи жума, это только первая неделя. Экинчи жума көйгөйлөр жана аны чечүү жолдору, то есть кандай проблемалар болушу мүмкүн адамда. Это первое, конечно, ошо программадан чыгуу. Программадан кантип чыкса болот, прям поэтапно, этап менен мен силерге көрсөтүп берем. Анан ошону разбор кылабыз. Ким кайсыл жакта токтоп калды, эмне үчүн токтоп калды, ошол ситуациядан кантип чыгып кетсе болот. Какой-то бир нерсе препятствие болгон үчүн токтоп калды да. Кийинкиси, көрүңүздөр, бул уже более сложный тема. Бул жаңы мендеги оңой нерселер эмес. Үчүнчү тема менин ишенимим, менин жашоом, то есть установкалар. Адамды эмне башкарат? Негативный установкалар. Ошонун негизинде биздин жашообуз түзүлгөн, куралган да. Ошол установкалар менен жашайбыз. Ошол установкаларды трансформация кылганды үйрөнөбүз. Мисалы, акча колдун кири, мени эч ким колдобойт, мен колуман эч нерсе келбейт. Именно ушул нерселерди трансформация кылабыз, өзгөртөбүз да. Төртүнчүсү коркуу сезими. Именно страх адамды өтө көп жерден кырмайт да. Вот страх жашоону өзгөртүүдөн коркуу, бир нерсени жаңы нерсени баштоодон коркуу, алдыга умтулуудан коркуу, прям страхтын дагы түрлөрү аябай көп болот.
И установка менен страх это самый основалар да. Ошол нерсе адамды конкретно артка тартып коет да. И ошолорду разбирать этебиз. Коркуу сезими аны менен кантип иштеш керек. Кийинки күнү уже 5-чи күнү кайра эле онлайн зумда разбор кылабыз. То есть жумасына 2 жолу разбор болуп турат. Ар бир прям биринчи күндө иштейсиңер конкретно. Жазып барам выписывать этип анан эртеси ошонун практикасын кылабыз. Бул экинчи жумасы бүттү. Дальше следующая үчүнчү жумасы ата эне жана алардын жашоого тийгизген таасири. То есть бул жакта биз ата текке, родко, ата энебизге кайрылабыз да. Бул өтө маанилүү нерсе. Ата эненин мамилеге тийгизген таасири. Биринчиси мисалы ата менен болгон отношения акчага келип такалат. Акчага түздөн түз таасирин тийгизет. Ал эми апага келген нерсе, апа менен отношения начар болсо, анда сиздин жолдошуңуз менен отношенияңыз начар болот деген сөз да. И ошонун баардыгын разбирать этип чыгабыз. Почему так? Ошол именно мисалы акча проблемасы болуп атабы, ошону копать этебиз. Отношенияда проблема болуп атабы, ошону копать этебиз. Каким образом ошол нерсени алып чыгабыз да, тетекти. Экинчи күндө разбор болот ошол нерсени. Үчүнчү күнүндө ошо ата энени кечирүү. Любой адамдын ата энеге бала кезден обидалар калат да. Мисалы, могу азыр келатат, илеп атат, мен иштеп атам, как будто ему кажется, что я на него не смотрю, да, баламачы. То же самое, ему кажется, и вот это беги синим калаттагы, вот мен мамам караган эмес, телефондо эле отурчу, анан кечке сабак өтө берчү, ошол нерсе подсознаниядан кийин чыга берет да. И ошол нерсени проработка кылабыз. Ата тектин күчү, именно биздин ата тегибиздин чоң ата, чоң апа, тайне, таята ошолордун күчүн алабыз. Эмне үчүн жети ата дейт. Орусча семья, жети мен деген сөз табылчы. И бешинчисинде ушул ата текти тоже разбор кылабыз, потому что мен ата текти разбор кылганда өтө көп нерсе чыкканда аябай таң калгам да. Биз көпчүлүк учурда мындай баа бербей обесценивать этип коебуз да ошол нерсеничи. Элестетсиздер, бул орто тарифиндегилер. То есть бул өзүмдү тааныйм деген тариф. Бул тарифке кандай белектери бар? Бул тарифке кайра эле сөзсүз түрдө жаңы мен күндөлүк тренинги, это обязательно must have, күндөлүк берилет. Андан тышкары жаңы мен онлайн курсу кошо в подарок берилет. Потому что жаңы мен это база, это фундамент деп атам. Бул курсту өтөрөсүздөр дагы, и параллельно, чтобы көп жерден суроо пайда болгондо, мисалы, так, мону кандай проработка болот, бул каяктан келип чыкты дегенде, кайра эле артка кайтып, эмне кыласыздар, ошол жаңы мен курсуна кайтасыздар. То есть жаңы мен курсу это вам уже в подарок. Жөн эле белекке келет. 3 жумалык курс, жөн гана белек аласыздар. Белек аласыздар дагы, и плюс еще углубленно иштейсиздер. Мол уже, в принципе, психологдун уже эмеси да, остановка кылган иши ошо экинчи жумада жатат да, негизи. А бирок аны дальше алып чыгып кетиш керек да. Алып чыгып кетиш керек. И бул курстун баасы канча сом? Бул көрүнүштөрбү уже разбор менен кетип атат. Жумасына менден онлайн, зумда отуруп алып ситуациянын баарын разбирать этип атабыз. Бул азыр тоже бул курстун 3 жума болуп атат курс. Ошол 3 жуманы өтөсүздөр, ал эми 3 жумалык жаңы менди белек алып атасыздар. Ошондо общей сложности бул 6 жумалык курс болуп атат. И плюс еще күндөлүк белекке болуп атат. Еще бул күндөлүк белек, белегиңиздер ошондо жаңы мен плюс күндөлүк 15 000 сом турат бул курс. Скидка менен тоже 20 декабрга чейин бул курсту 12 000 сомго алсаңыздар болот. Өзүмдү тааныйм, вот для себя мне нужно в себе покопаться, установкаларымды өзгөртүшүм керек, мисалы, ошол эле страхтарымды алышым керек десеңиздер, именно вот ушул экинчи тариф. И эң акыркы тариф бул мен психологмун деген тариф. Бул именно психологияга кадам таштап, ошол жактан айымдарга жардам берет элем, акча табат элем, марафон уюштурат элем, курс уюштурат элем. Сразу эмес, но сначала я разберусь в себе, анан ошону прям бергим келет айымдарга деген тариф болот бул. Бул тарифте эмне болот? Жанагы 3 блоктун баардыгы болот. Ортоңку тарифтеги, өзүмдү тааныйм деген тарифтеги 3 блоктун баары болот. Азыр мен сиздерге айтып берген тема. Андан тышкары еще дагы 2 жумалык еще курс бар. 2 жумалык курста биз дополнительно эмнени үйрөнөбүз? Ал жактан уже конкретно
психологдун өзүнүн инстаграмда кантип алып чыгыш керек, кантип блогду өстүрүш керек, ошол боюнча кетет. Бул жактан уже 3 жумасы кетти. То есть 3-тарифте бул жагы курс 5 жума болот. Ошондо 1 ай 1 жума болуп калат да. Эмнеден баштайм? Эң биринчиси эле айымдарга жардам берем деген бөлүм бул 4-сү. Эмнеден баштайм? Бул жактан уже ниша тандайсыз конкретно. Сиз кимге жардам бергиңиз келет? Мен ушул жактан өтө чоң ката кетиргем. Мисалы акыркы 2 жылда мен только жаңы баштаган айымдарга анан бүт темаларды тигини муну ала берчү элем да. Поэтому бул жактан өзүңүз үчүн тандайсыз. Акча жагына кетесизби, отношения жагына кетесизби, баланы тарбиялоо жагына кетесизби? Именно конкретно өзүңүздөргө мындай узкий ниша тандайсыздар да. Мен ушул жагынан айымдарга жардам беремин деп. Анан ошол тандаган нишаны разбирать этип чыгабыз. Ошонун плюстары кандай, минустары кандай, анын келечеги кандай, полностью разбор болот. То же самое онлайн разбор болот. Үчүнчү сабак психологдун милдеттери. Психолог кандай өзү, ал эмне милдет аткарат, ал эмне кылышы керек, эмне кылбашы керек, эмне сөздү айтышы керек, эмне сөздү айтпашы керек. Ушул боюнча разбирать этебиз. Метод работы да, кантип иштеш керек, кайсы методду тандаш керек. Потому что ар кимдин, ар бир айымдын, ар бир психологдун өзүнүн методу болот, иштеген методу. Вот ошол методду тандайбыз. Анан ошол нишаны, ошол биз тандаган нишаны действительно тесттен өткөрөбүз. Будем это разбирать, ал боюнча дагы 4-сү бул ошол эле жумада, ошол нишаны конкретно тандадыңыз да, аны тесттен өткөрөбүз. Ал боюнча кантип өткөрөбүз тоже айтып берем курста. Андан кийин акыркысы ошол тесттен өткөндөн кийин разбор кылабыз. Насколько ошол эффективдүү болду, эмне үчүн кээ бир жери окшоштуу же болбосо окшошпой калды, кайсы жагы күчтүүрөөк болду, кайсы жагын еще алып кетиш керек. Вот это все буду давать. Дальше 5-жуманыкы, ошол эле акыркы тарифтики. Андан кийин личный бренд куруу. Бардыгыбыз эле инстаграмда отурабыз. Бардыгыбыз эле адамдарды көрүп атабыз. Личный бренд сизди тааныганда, көргөндө, бул деген ушундай айым, бул ушундай иш алып барат дегенди, то есть ошол личный бренд куруу. Азыр бүт бары канча 2020-2019 баштап эле личный бренд менен иштеп калышты. Личный бренд кылып калышты. Пётрчу дагы сүйлөп бүтүп алайын. Бар. Жат турчу. Анан ошол анан кийин ошол Амир, пожалуйста, сүйлөп бүтүп алайынчы, аз эле калды. Ошол личный брендти на чем строить, как строить, тоже разбирать этебиз. Экинчиси уже разбор, да. Биринчи личный бренд менен мону кылгым келет. И сразу разбираем. Плюсы, минусы, күчтүү, слабый жактарын. Дальше сатуу методдору, как нужно продавать. Кантип сатыш керек. Бул жакта дагы өтө көп өзүнүн жолдору бар. Ошол жолдору боюнча толугу менен анан ар ким өзүнүн методун тандайт да. Мен мондай сатам, продажаны кантип сатыш керек. Ошол эле мисалы өзүңүз нишаны тандадыңыз, личный бренд болдуңуз, үйрөндүңүз, эми кантип сатып башташ керек деген вопрос болот. Андан кийин марафондорду, курстарды кантип башташ керек, структурасын эмнеден түзүш керек, ал марафондор, курстар кайсы суроого жооп бериш керек, кандай болушу керек, каякта өтүлүшү керек, канча убакыт болушу керек, канча сом болушу керек, полностью ошол жакта болот. Консультация өтсөңүз деле мисалы, ошонун баардыгын кантип башташ керек, анан ошону акыр аягы разбирать этебиз дагы. Ошол менен мен психологмун дегенде уже сиз полностью готовый, упакованный психолог болуп чыгасыз, потому что биринчи өзүңүзгө жардам бересиз. Ошол методдун баарын үйрөнөсүз дагы, анан айымдарга үйрөндүңүз, билдиңиз, но дальше как им давать дегенде ошол эң акыркы 2 блок ушул үчүн да, курстарды, марафондорду запускать этиш үчүн өзүңүздүн аудиторияңызга. Биринчи доходко чыгыш үчүн. Эми мунун баасы кандай болот? Психолог, азыр психологдорду запускать эткени мен көп нерселерди көрүп чыктым, бирок кыргыздарда психолог запускать эткени пока көрө элекмин. Казактарда бар экен, орустарда бар экен, но там цены еще такие. Жакшы экен бааларычы. Ошондуктан мен бизге өзүбүздүн аудиторияга более доступный бааны койдум. Бирок жаңы жылдан кийин бул баалар болбойт, конечно. Менде уже кейс болот, готовый психологдорум болот. Алардын марафондору, курстары готовый болот. Ошондо баасы еще көтөрүлөт да булчу. Мен психологмун, бул биринчи запуск болуп аткан үчүн мунун баасы 20 000 сом. Бирок 20 000 сом
скидкасы менен болгондо, бул жакта да скидка бар, скидка менен 17.000 болот. И 17.000-дин ичинде еще ошол канча миңге, дагы 17.000-ге сиздерге белектерди берем. Еще белектери бар, бул самый эң кымбат тарифте, бирок эң чоң белектер ушул тарифте. Ал кайсы белектер десеңиз, бул эң биринчи жаңы мен курсу. Жаңы мен курсу бул жакка дагы кирет. Жаңы мен курсунун баасы 5.000 болот эте. Күндөлүк тренинг кирет, сөзсүз түрдө. Күндөлүктү бул жактан да аласыздар, неважно кайсы тарифте болсоңуз дагы, но күндөлүк любой жактан аласыздар. Андан кийин ошо жаңы мендин уландысы бар болчу менде. Ошо курсту да чыгаргам. Жан дүйнө менен баарлашуу деп ал жактан 9 сабактан турган курс чыккан. Аны дагы аз эле айында өткөн. Ал жакта да прям взрыв мозга деген информация. Ошол курс болот. Ал курстун баасы 6.000 сом болчу. Жаңы менде 4.000 деп эсептеңиздер, потому что в подарок еще күндөлүк кетип атат да. Ошо менен 4.000. Биринчи курсуңар 4.000дики, белеке экинчи курстук 6.000, уже 10.000 кетти деңиздер. Белеке и еще менин ушунча жылдан бери чогултуп келген опытым негизинде 10 марафонум бар. 10 марафон өткөм. Акча, отношения, программа, кыялдар боюнча, в общем, акча боюнча эле 3 түрлүү марафонум бар, 3-4 түрлүү марафонум бар. Акчанын психологиясы, акчаны туура бөлүштүрүү, самооценка боюнча марафонум бар. То есть ушинтип отуруп ровно 10 марафон бар менде. Именно ошол марафондун бардыгын тоже белек алсыздар. Кечирүү, ал жакта прям аябай чоң темалар, отношения, аябай бир чоң глобальный, акыркы прям сочный өткөн темаларым, марафондорум бул кечирүү, анан отношения болгон, анан программадан чыгуу болгон. Ошол марафондордун баасы эле бир 10.000ге чапчыйт, бери дегенде эле 10 марафонум где-то бир 7.000-8.000 сом. Получается, сиз 17.000 сомго 5 жумалык курс алып, кайра 17.000 сомдун белектерин алып атасыздар. То есть бул жакта мен эмне үчүн анын баарын берип атам? Мен ушунча жылдан бери келген, полностью ар бир ступень менен өткөн, улам бери өсүүдө, өнүгүүдө жаңы алган информацияларымды, жаңы алган техникаларымды мурун марафон кылып берет элем да. Ошол марафондун баардыгын сиздерге беремин. Доступта сиздерде целый 1 жыл болот. Мен үчүн анткени любой жактан, любой суроого кенен жооп алыш үчүн. Когда сиз уже как психолог катары эти курстун баарын өткөндөн кийин, тиги марафондор сизге аябай чоң жардам берет да. Мисалы, самооценкага кирдиңиз, самооценкада мындай темалар экен. Отношения, эмне үчүн отношения болбойт? Мындай турбайбы? Кечирүү самый сложный тема, курста мисалы, кечирүү эле 5 күндүк марафон. И ошентип бүт марафондун бардыгын тоже в подарок аласыздар. Ал марафондун баасы эле өзү эле марафон, курс, 2 курс и плюс еще марафон өзү 17.000 болуп атат. Ошонун бардыгын в подарок кетет сиздерге. Бул эң биринчи психологдорду өстүрүп чыгып аткан марафон болгон үчүн, курс болгон үчүн баасы дагы ушундай доступный болду. Кийин уже баасы как минимум 2 эсе көтөрүлөт. Анткени мен мурунку марафондорумду, курстарымды азыр жөн гана сиздерге как дополнительный материал катары берип атам. Кошумча материал, бирок именно ошол материалдардын, ошол курстун негизинде мен азыркы деңгээлге жеткем. Ошол марафондордун негизинде азыр жеткен точкам ушул болуп атат да. Муну эми бул курстун баарын үчөөнү тең, мисалы биринчиси 5.000, экинчиси 12, үчүнчүсү 17.000, это со скидкой. Скидкасы менен бардыгынан 3.000 сомдон скидка кылдым. Алсаңыздар болот 20 декабрга чейин. То есть 20 декабрь включительно бүгүн 17си болуп кеткендиктен, 17си почти бүгүнкү күн бүтүп калды да. Ошондуктан мен сиздерге 3 күн убакыт беремин. Бул курстар сатыкта 3 күн гана болот. Бүткөндөн кийин канча адам келсе, өзүбүздүн ар бир куратор өзүнүн канча адам алат, кайсы курска, кайсы тарифке канча адам алат, полностью өзүбүз чечишип алдык. Балам, уктай бербепсиң да? Суу ичесиңби? Чечишип алдык, ошол месталар толгондон кийин уже жабылат. И получается, бул курска только 3 күн убакыт бар. 3 күн ичинде скидка менен алып болгон бүт белектерди алып алсаңыздар болот. Кийин эгерде мурун кийин курска катышып жүргөн болсо, бардыгын билем деген болсо, сразу эле мен силерге мен психологдун тарифин алыңыздар деп айтат элем. Анткени ал жакта бүт бар да. Мен уже өзүм да үйрөнүп, башкаларга да жардам берем. Уже
бир аз эле окушум керек болуп калды дегендер, либо уже мен даярмын дегендер, именно мен психологмун тарифин алыңыздар дагы. И ошондо уже полностью ичинде бар. Даже нолдон баштай турган болсоңор жаңы менде өтөсүңөр, жаңы менде өткөндөн кийин беркилерди по порядку өтөсүңөр дагы, все уже сиз готовый психолог болуп чыгасыз. Мен бул акыркы вот 3 жылдагы чогулткан билимимди полностью силерге берип атам. Бүт прям бирден ар бир жерден по крупицам деп коет го орустар. Ийне жүйүнө чейин акырындык менен тияктан кичинекей, бияктан кичинекей алып чогулткан билим бар. Мен силерге ушундай чогултуп берип атам. Бул билимдин баасы, билбейм, бул баасы деле жок, бааланбайт. Анткени эмне деген курстар, эмне деген убакыт, эмне деген уйкусуз түндөр, эмне деген ошо техникаларды текшерүү, практикадан өткөрүү болгон. А сиздерге ушундай баада эң биринчи запуск болгон үчүн бул курстук ушул баада берип атам. Вот. Шапка профилга кирсеңиздер, мен Instagram баракчама, сайтка бүт баарын жүктөп койдум. Бүт бааларын, скидкаларды, курста эмнени ала аласыз, кандай результат болот, сабактардын темалары кандай, полностью от и до жазып киргизип койдум. Ошол жактан толук маалымат алсаңыздар болот. 3 күн убактыңыздар бар. Мен сториске реквизиттерди киргизип коем, сториске дагы киргизем. Сайтта болсо прям бүгүн кечке отуруп ошо сайт менен отурдум. Действительно понятный кылып, доступный кылып бүт скидкаларды, марафондорду ошол жака бердим. Не болду? Отуруп тур. Вот. Кимде кандай суроо бар? Мен бул жакта мен 2 балам менен отурам. Бүгүн жолдошум дабатка чыгып кеткен. Эч кимге көнбөй, балам дагы. Мен деле сизге окшогон эле үйдө отурган эле айыммын. Өзүмдө эле 2 балам бар. Кичинекей балдар. Но кылса болот го. Аракет кылса болот, өзгөрсө болот, алдыга умтулса болот, жашоону өзгөртсө болот. И плюс еще ушундан акча тапса дагы болот. Мен бул жолго жетиш үчүн, ушул азыркы турган жерге жетиш үчүн бирок өтө көп акча салдым, действительно. Акыркы 3 жыл ичинде аябай эле көп акча салдым. Айына 15 000 сом, 20 000 сом салат элем курстарыма. Вообще минимальный курс өткөндө кээде бир айда 7 курс өтүп калат элем. 7 курс элестетиңиздер. Ошол нерсенин баардыгын чогултуп отуруп, сиздерге прям выжимкасын, согун берип атам да. Прям вот самый сочный жерлерин. Ошондуктан аракет кылсаңыздар болот. И плюс еще бизде рассрочка бар, рассрочка 1 жумага. То есть азыр 50%, андан кийин 50% жаңы жылга чейин 27 декабрга чейин рассрочка бар. 2ге бөлүп төлөсөңүздөр болот. Күндөлүктүү болсо, буюрса 22 чыгат, 22 чыккандан кийин аласыздар. 1 жыл консультация, 1 жылдык консультация уланып атат. Бирок ал жакка мен эч кимди алган жокмун, потому что азыр уже ал жакта адамдарды алдым, мага ошол жетишет. База болмоюнча, все равно ал консультациядан көп эме болбойт, толк болбойт да. Кимде база бар болсо, ким өткөн болсо ошол нерселерди, ал жактан суроо бериш оңой болот. 1 жыл консультация болгон менен анын баасы уже 15 000 сом. Андан көрө 17 000ге мен психологдун курсун алып өткөн, бүт прям плюшкаларын алып өткөн намного выгоднее, да. Консультация болот ал жакта. Дагы деле бар. Дагы кимде кандай суроолор бар, суроолоруңуздарды жазыңыздар. Ким түшүндү, кимге кайсы тариф керек экен. Мен сайтка прям конкретно сонун кылып жазып чыктым. Ошол сайттан көрсөңүздөр болот. И еще жаңы менде скриндерден сакталгандан эле 500дөн ашуун отзыв бар экен. Ошо чогулганы, 1 жыл ичинде чогулганы 500дөн ашык отзыв бар экен. Ошол отзывдын баарын киргизип койдум Telegram каналга. Ал жактан окуп чыксаңар болот. Кандай результаттарды конкретно айымдар алышкан курс учурунда, ошол кезде окуп жүргөндө. Рахмат. 3 күн убактына бүгүнкү күндө эсептеп эле коелу. 18, 19, 20 декабрь. Курс ошондо январдын, мисалы, самый длинный курстар алсаңыз, январдын аягында бүтөт дагы, уже февралдан баштап сиз уже өзүңүздүн биринчи киришиңизге чыксаңыз болот. Эми
17 000. Ошонун баарына өтө эле арзан да. Алганга жараша үчүнчүсүн алыш керек да. Прям жок, мен нолдон баштайм. Хоть с чего-то начать десеңер, анда эң биринчисин алсаңар болот. Но үчүнчүдө прям болгон белектин баарын ошо үчүнчү тарифке коштум да, действительно. Анткени жөн эле психолог десе эле анча мынча бир нерсени үйрөнүп алып эле психолог болуп чыга бергендер азыр аябай көбөйдү. Өзүңүздөр деле көрүп атасыздар белек, психолог, коуч, инстаграмда, кыргызстарда деле аябай көп. И жөн гана мен ошончо чыгарып атканга жараша менин репутациям мага важный да. Билбейм балам. Чыкканга жараша өзүмдүн репутациям мага важныйраак да. Анан кимден окудуң эле десе, мына ушу Айгерим Жайырбековдон окудум десем, эптеп септемели бир нерсени окупсуң го деген нерсени мен уккум келбейт да. Ошондуктан мен бүт бардыгын үчүнчү тарифка прям максимально бердим. Мен действительно психолог болуп чыгам, действительно айымдарга жардам берем дегендер үчүн бүт мүмкүнчүлүктү бердим да. То, что все было ушунча жылдан бери, бул канча жылдан бери келген марафондор да. Билбейм балам. Алып берем келе. Ошондуктан бул эң биринчи запуск, ошондуктан эң минимальный баалар, прям минимальный баалар. И кийинки запуск болсо дагы, биринчинкин көрүп, кейстерин көрүп, марафондорун, курстарын запускать эткенин көрүп, айымдардын, андан кийин баасы как минимум 2 эсе көтөрүлөт да. Ошол эле белектер болот, ошол эле курстун баары, но алардын баасында каламындан кийин ал дагы ошончо эмгек, ошончо жылдык эмгекти алчы. Үчүнчү тарифти алган бирок мен канча коюн айтат, ар жакта психология, личный бренд, инстаграм элестетиңиздер, сатуу самый актуальный азыр. Сиздерге ал жактан уже өзүңүз эле спокойно эле курсуңузду ачып, спокойно эле өтөрүз, спокойно команданы топтойсуз да. Мир балам, эмне болду? Онлайн иштейсиздер, что хорошо. Телефондон отуруп эле болгону. Инстаграм, интернет болду. Өзүңүздүн проблемаңызды чечкенде сиз уже моментально өзүңүз мондой результат алып баштайсыз. Ал результатты алгандан кийин сиз өзүңүздү тынчтыра албай каласыз, сиз уже бөлүшкүңүз келип баштайт башкалар менен. Башка адамдар менен сүйлөшүп атканда, просто сүйлөшүп атканда ал адамдын уже ар жактагы кандай проблемасы бар экенин, эмнени ойлонуп атканын, кандай болу бар экенин бүт билип каласыздар да. Просто жөн эле чогуу. Таппай койду. Сен таап билбейсиңби? Үчүнчү тариф менен өмүр бою өзүңдө билим алат экен. Өмүр бою для себя, чисто для себя. И башка жактан, тияк бияктан издеништин уже кереги жок болот, потому что мен болгон нерсенин баарын ошол үчүнчү тарифте и то ушундай баада берип атам да. Өтө арзан баада. Чынында рассрочка кылып 2-ге бөлүп спокойно алып бериңиздер, эч ойлонбостон. Ал жактагы информациянын баарын окуп бүткүчөктү, баарын өздөштүрүп бүткүчөктү еще сиздердин көп эле убактыңар кетет да. Пока оно сразу сиздер практика жүзүндө көрөсүздөр да. Практика жүзүнө келгенде, мисалы бир суроого келип такалып калганда, мен мону билбейт экенмин, курска ачышым керек эмес деп, ачып туруп эле так, могул тема экен. Значит, мен могул марафонду окушум керек, же болбосо курстун мончанчы сабагына киришим керек деп карайсыздар дагы, все. Жооп таптыңыз, дальше кеттиңиз. Это более расширенный болуп атат да. А так, само по себе үчүнчү тарифтен уже өзүңөр эле полностью раскладты кылып каласыңар. Полностью уже адамдын минустарын, плюстарын, проблемаларын, эмнесин чечиш керек, уже там понятно будет, видно будет уже элечи. Спокойно эле. Мендей болуп, мурунку башындагыдай болуп, 10-15 мүнөт сүйлөмөй деген нерсе жок, точкасына таптыңыз. Так, сенке мондай проблема экен, значит, ошону мондай проработка кылыш керек. Ал үчүн биринчи, экинчи, үчүнчү прям по списку жазып коесуз, все. Мындай эффективно жардам бересиздер да адамдаргачы. Быстро, моментально, эффективно бүт блокторун таап, бүт кайсы жактан проблемаларын таап, полностью таап чыгасыздар. Именно ошол үчүнчү тарифте прям самый соктун бар ошол жакта. И действительно мен психолог болот элем, мен иштейт элем дегендер дагы именно ушул жакка келиңиздер. Биз болсо максималдуу түрдө
ошого практика жүзүндө дагы полностью көрсөтүп берип, ар жагын полностью бул разбордун ичинде да сонун нерселердин баары болот. Аны пока айтпай турайын. Аны уже курска качканда ичинен көрөсүздөр. Разборлор вообще огонь болот, потому что онлайн разбор кылган бул совсем башка да, когда сен отуруп спикердин угуп еще сүйлөп обратный связь берип моментально ошол жактан проблема чечкен, это вообще другое. Ошондой. Дагы кимде агимдар кандай суроолор бар? Дагы эле 2,5 саат болуп кетти, сүйлөгөнүм билинбей эле. Балам да эзилип кетти. Ошентип эле балаңыздар менен үйдө отуруп эле өзүңүзгө жардам бересиздер, айымдарга жардам бересиздер, и плюс еще акча табасыздар, это же классно. Мен мисалы өзүм эле самоучка болуп эле ар кайсы жерден окуп эле тигинден тигине окуп, мындан муну окуп, мындан муну окуп эле ушул системаны курдум да өзүмчө. Акыры аягы ошону практика жүзүндө ишке ашырып атып, эң биринчи өзүм баштачумун. Так, ушул иштейт бекен, ушуну кылсам кандай болот экен? Эмне болду? Бар, какой жөңө барчы? Анда жөн жат, ыйлабай жат анда. Ыйлабай жат. Кандай болот экен, тигиндей болот экен, так, муну түшүнбөй калдым. Тиги курста окуй калайын, бул курста окуй калайын деп ошентип атып келгенмин. Сиздерге ошонун баардыгы будет в одном месте, бир жакта болот баардыгы. Ошол баарыңыздарга чоң рахмат. Анда эмесе курстан көрүшкөнчө шапка профиляга кирип, ошол жактагы сайтка кирип, баардык тарифтер боюнча, ичиндеги маалымат боюнча, белектер боюнча еще толук маалымат алсаңыздар болот. Бул жигит уктап атат. Чабай кула, барып уктатайын жигитти. Баарыңыздарга бейпил түн. Баарыңыздарга чоң рахмат марафонго катышып бергениңиздерге. Ким группада болсо, группада дагы жазыңыздар, оюңуздар менен бөлүшүңүздөр, кураторлорум жооп берет баарыңыздарга. Жакшы туруңуздар.